Кези келгенде нан таап жей албай калабыз. Хозяйкам ушул ун берди. Ошол көп туруп калган ачыган ун экен. Ошол унду жеген күндөрүбүз болду. 3 күн, 4 күндө ачка калган күндөрүбүз болду. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда Бишкек шаарындагы Гүлзада эжебиздин баласы Азиретке жардам берүү үчүн келип отурабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кутбасында айткандай: "Ахаббун наси илаллахи таала анфаху линнас" дейт. Алла Таалага эң жагымдуу, эң сүйкүндүү адам бул башка бирөөлөргө пайдасы тийгени дейт. Азирет инибизге тез аранын ичинде операция жасалышы керек. Гүлзада эжебизге кайрылып таштаган себеби тамак аштан, продуктудан жана ошол инибиздин ден соолугуна байланыштуу дары тармектен кыйналгандыктан бизге кайрылып таштаган. Мындакей биз азыркы маалда ошол колумдагы бардык документтер бул ошол Азирет инибиздин анализдери, диагноздору. Эжебиздин толук жүзү көрсөтүлбөй жатат сиздерге. Себеби бул жерде эжебиз ошол сураныч боюнча өтө чоңоюп калган кыздары бар, бойго жетип калган, алардын келечегин, алардын тагдыры үчүн ошол биз ушундай кылууга туура келди. Эгерде видеонун оригиналын ошол эженин өзүн көрөм десеңиздер, бизге кайрылып таштасаңыздар, биз сиздерге видеонун оригиналын жиберебиз. Мен азыркы биринчи эле ушул сурарым ушул биринчи эле жардам мага ушул баламдын операциясына. Ушу саналуу күн калды, февралда дешкен. Ушул балам сакайып кетишине мен биринчи ушул балама сурайм жардамды. 5 балам менен мен ушул баламдын оорулуу болуп калганына байланыштуу ушул балам төрөлгөндө ушундай пароксерс болуп калды. Ошол кезде ушу жолдошум таштаган. Азыр 5 балам менен жалгызмын. Карантин убагында да кыйналдык. Бирок азыркы учурда деле ушул кыйналуу менен жашайбыз. Кези келгенде нан таап жей албай калабыз. Хозяйкам ушул ун берди. Ошол көп туруп калган ачыган ун экен. Ошол унду жеген күндөрүбүз болду. 3 күн, 4 күндө ачка калган күндөрүбүз болду. Убагында азыр мен ушул учурда даже ушу баламдын памперсин да алып бере албайм. Эми ушул баламдын сакайып кетишине себепкер болсоңуздар деп ошону гана сурайм. Өзүбүз квартирада турабыз. Кээде ушул убагы келгенде ушул төлөмдөрүбүздөн да кыйналып төлөй албай калабыз ушуларыбызды да. Эми ушундай кыйналуу менен күн кечирип келатабыз. Мен почкам, бир почкам алынган. Бир почкам азыр мына азыркы учурда, ушул учурда 2 почканын ролун ойноп чоңоюш керек деген, бирок ал өзүнүн калыбынан да чоңоюп кетиптир. Кечеги ошо акыркы жолу УЗИге түшкөнүмдө почкаңда туз бар экен, воспаление бар экен, невролог, урологко көрүн деди. Бирок аны көрүнгөнгө мен азыр шартым жок. Көрүнө албайм.